алынса керек. Ошол жактагы бардык кызматкерлерге баса белгилеп айтып койгум келет. Бул жерде эч кандай бизде саясат жок. Албетте бардыгыбыз бир мамлекетте жашагандан кийин биз дагы ушул мамлекеттин жараны катары жергиликтүү бийликке, эгер мүмкүн болсо жогорку бийликке чейин ушул мамлекеттин жараны катары кайрылууга укугубуз бар деп ойлойм. Ошондуктан биздин азыркы коюп аткан маселебиз, биздин коюп аткан суранычыбыз десек деле болот, өтүнүчүбүз десек болот, же болбосо кайрылуубуз десек деле болот. Бул жөн гана ушул азыркы күндө ушул сферада үй бүлөсүн багып, тиричилик кылып иштеп аткан улан кыздар, бул жерде жаш үй бүлөлөрүбүз да көп бала чакалуу үй бүлөлөрүбүз да көп. Ушул сферада иштеп аткан, той сферасына деп коеюн негизи. Иштеп аткан жалпы коллективдерге, тойханаларга, ошол тойханадан тиричилик кылып аткан официанттар болобу, ресторан кызматкерлери болобу, поварлар, кухня кызматкерлери болобу, идиш жуугучтар болобу, тойго келип кызмат көрсөтүп аткан ырчылар, бийчилер, тамадалар болобу, музыканттар болобу, же фото-видео сферасындагы жигиттер болобу, ушул бардыгына ушул азыр эми биз биякта жамаат менен келишип ушундай чечтик өзүбүзчө. Бул өзүбүздүн чечимибиз. Жок дегенде ушул шайлоого чейин бир 15 күн, 2 жумадай убакыт бар экен. Ушунчалык аралыкта бизге ушул уруксат берип турушун өтүнөлү деп ушул жыйынды уюштуруп атабыз. Себеби анткенибиздин себеби тойханаларда дагы өзүңүздөр билесиздер, той деген бул алдын ала пландаштырылат. Эң жок дегенде 1 ай мурда. Ошон үчүн бардыгы эми бир аз өлкөбүздөгү эпидемиологиялык абал бир аз өзүнө келип калган үчүн, андай деле коркунуч болбой калган үчүн азыр тойханаларда дагы бир аздан тойлор башталып калды. Ошондуктан биз жалпы жамаатыбыз менен дагы бир жолу жеке өзүмдүн атымдан, жамааттардын атынан, ошол жалпы жигиттер барып тирилик кылып иштеп, нон таап аткан ушул тойханадагы коллективдердин атынан, администрациянын атынан ушу бардыгыбыз ушул кайрылып жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө ошол рейд жүргүзүп, ушундай иштерди жасап аткан кызматкерлерге дагы сураныч, өтүнүч катары кайрылып кетебиз. Мүмкүн болсо ушул бизге бир аз мүмкүнчүлүк берсе, албетте бул өлкөбүздүн экономикасына деле пайда. Себеби биз дагы ушул мамлекеттин жараныбыз, өзүңүздөргө маалым. Пандемия башталгандан бери, мына март айынан бери бизде эч кандай башка кошумча жумуш же мамлекеттик кызматыбыз жок болгонуна байланыштуу биз ушул кадамга барууга мажбур болуп атабыз. Ошондуктан дагы бир жолу суранып кетем. Бул өлкөбүздүн экономикасына деле пайда. Базарларда дагы башка бардык сфера бири-бири менен ушул биздин сфера менен байланыштуу болгон үчүн аларга деле иши жакшы жүрүп турса, өкмөткө налог түшүп, бул өкмөтүбүзгө деле пайда. Ошондуктан биздин суранычыбыз ушул мазмунда болуп жатат. Ошондуктан биз ушул жыйынга чогулуп атабыз. Суроо берсек болот, Тиги азыр эч эле чыкпай атасыздарбы? Азыр 50 адам, 100 адамга чейин той болуп аткан. Ошондой 50 адам, 100 адамдык тойлорго дагы рейд жүргүзүшүп, тойго уруксат жок. Бизге жогорку жактан буйрук болгон, жогорку жактан ушундай указание болгон. Ошондуктан тойлор болбойт деп биринчи эскертүү, экинчисинде уже айып пул төлөтүп анан кылмыш иши козгогонго чейин барып атышат. Мына жакында Алтын сарай ресторанында ушундай окуя жүз берди. Андан кийин мен кече угушумча дагы бир ушул Спутниктеги тойханалардын бирөөсүндө той башталбай атып эле уже күндүзгү убакта эле келип, той ээсине дагы, ресторан администрациясына дагы бүгүн той өткөрбөйсүңөр деген чектөөлөр, ушундай мажбурлап атышты да, что ушундай өткөрбөш керек, ушундай кылбаш керек деп. Ал той өткөрүп аткан адам кылмыш иш жасап аткан жок да, ал жөн гана биз бул өзүбүздүн кыргыздардын менталитети да бул. Кыргыз жакшы ниет кылат, той берет. Анан ал конокторун чакырып алган болсо, анан той өткөрөм деген күнү бүт базардан нерселерин алып даярданып алган чакта сиздерди тойго барып ырдаган үчүн штраф салып атат азыр. Ошондой да бизге штраф салып аткан жок, ырдаганга үчүн эмес. Кафенин атынан айтып атасыздарбы? Биз ошол эми кафеден ошол барыбыз кафеден берет. Азыр себеби бар атасыздар. Жок, силер айткандай 50 адам, 60 адам деген нерселерге уруксат болуп атат. Бул жерде адамдарды кайрадан кыйнап эле атат да. Мен деле жакында тааныштарым той кылды. 50 адамдан бөлүп 5 күн, 6 күн, 7 күн деп той кылып атышат.
наоборот көпкө чыгымга түшүп, убакыттан уткурушуп, ар бир адам, ар бир инсан алдыга максат коёт экен. Бала чакалы болсом, ошо балаларым эрезиге жеткизсем, уул үйлөсөм, кыз чыгарсам, элге той берип бат алсам деген ниет менен кылат экен да. Анан кечеги именно мына бийликтин чыгарган чечиминин туура эмес чечимдер болуп атат да. Той өткөргөн адам кылмыш жана кодексинин негизинде жоопко тартылат дегенчи. Бул эми той кылып жакшылык кылган адам кылмышкер катары аталып калып атат да. Бул жалпы эле пандемия учурундагы эмелерде, критерийлерде. Жок, пандемия учурунда деген менен сиздер каршы чыгып атпайсыздарбы? Жок, биз каршы чыккан жокпуз. Эгерде чындап эле ошол тойлордон вирус чугуп кетет дей турган болсо, тойлордон гана вирус чугат дей турган болсо, бул өтө жаңылыштык. Бул жаш балага деле көрүнүп турбайбы? Базарларда, торговый центрлерде, именно мына азыркы шайлоо учурунда 200дөп, 500дөп, 1000деп адамдарды чогулушууга агитация өткөрүп атышат. А эгерде ошолор ошол жерден именно тойканадан вирус жугуп калат деген тема пайда болуп атпайбы? Вот мисалы башкалар иштеп аткан деген бул жерде тиyak эмес. Иштесин, баардыгы иштесин, кара жерде аманчылык, тынчылык болсун. Базарлар, торговый центрлер, банялар баардыгы иштеп атат. Ал жерде эч кандай жок. Бул жерде болгон бир тема тойлор токтосун. Тойлор токтосун деген гана тема пайда болуп атат. Биз түшүнөт элек, эгерде чындап эле ошондой пандемия болуп, катуу курчап, элдин кызыкчылыгын өтө катуу коргоп атса, биз түшүнөт элек. Анда тегиз баардыгына жаап, убактылуу 1 ай болобу, жарым ай болобу, 20 күн болобу, 2 ай болобу, толук жаап, ошону сакташ керек болчу да. А бүт жерде ачып коюп туруп, именно тойго дегенге келгенде эле баардык нерсени кече Алтын Сарайга 15-20сы барыптыр. Бирок көпчүлүк адамдар буну колдоп атпайбы? Жеке адамдар чыгып азайган жакшы болду бир аз деп. Көпчүлүк адамдар бул жерде көпчүлүк адамдар жеке өзүңүздөр тараптан айтып аткан жоксузбу? Биз именно ушуга чейин сүрүштүрдүк. Базардагы соодагерлер менен, той өткөргөн адамдар менен, той кылып отурган адамдар менен, күтүп отурган адамдар менен баардыгы менен сүйлөшүп атабыз. Алар өздөрү деле билип отурат. Кандай болуп аткандарынчы. Мисалга биздин кыргыздын укуругу эмес, бир адамдын кеминде 250-300 таанышы болот. Дос чорон өзү эле 50-60 болот. Ата журт деген 50-60 болот. Анан мындай өзүм логично алып көрсөң деле мисалга мен той кылып туруп, ата журтумду чакырсам эле уже 80-100 болот. Мен өзүм ата журтум эле. Тиги кайын журт деген бар, тага журт деген бар, кошуна колоң деген бар, дос чоро деген бар. Алардын баарын ар күнү бир күндөн чакыра берсең, 10 күндөп, 20 күндөп сен уже тойдон айрылбайсың. Башка жумуш токтой. Бизге ушул сферага уруксат берсе, көрүнүп эле турат, баардыгы бекинип, ар түрлүү кылып тойлорду өткөрүп атышат. Ким кандай аргасын таап. 3 күнгө бөлүп, 4 күнгө бөлүп, 5 күнгө бөлүп. Ошол факт барбы 3-4 күнгө бөлүп? Бар, факт бар. Кайерде болгон ушуну түшүнөт? Вот, мисалы, азыр өзүбүздүн сферадан Анарбай деген абабыз баласын үйлөдү кече жакында. Кичинекей мини кафеге 50 адамга жаштарга кылып берди. Эртеси ата журтун чакырды үйүнө. Анын эртеси тага журтун чакырды 3-күнү. 4-күнү коллективдери чакырды. Көкжаңгакка биз бардык, ошол жерде болдук, Көкжаңгакта. 5-күнү кызмат кылган конокторлор менен кошуналарын чакырды. Уже 6-күн дегенде жыйын терин кылып, арран чарчап, чалыгып түгөнүп. Наоборот, тойканага караганда 4 эсе көп чыгым калды. 5 эсе көп чыгым калды ошол. Кечиресиздер, ошондо сиздер азыр могу шайлоо алдында азыр агитация жүрүп атпайбы? Анан сиздер дагы суранганда ушул шайлоого чейин деп атасыздар. Ошондо бул как мындай атаандаштык катары чыгып аткан жоксуздарбы? Ошого булар шайлоого карата агитация кылып атпайбы? Биз деле тойлор кыла берсек болбойбу дегенде. Именно мына премьер-министр Кодбек Боронов сүйлөгөн сөзүндө 2-чи толкун 5-октябрда башталат деп айтты. Просто атын айткан жок эми. Өзүңөрдү көрсөңөр. Биринчи эмеде октябрдын 5-синде 2-чи толкун деген эме бул. Божомол болуп турат. Аз эле убакыт калды. Ага делечи. Хотя бы мынагу ушул чөйрөдө иштеген адамдар 5 күн, 10 күн болсо да кичине иштеп, эгерде Кудай сактасын, башталбай эле койсун. Башталып кетип, да карантин болсо булар эмне жейт? Топурак жейби, таш жейби, отун жейби?
Буларда деле бала чака бар. Кышка даярдан алайлы. Мен ушуга кошумчалап айтып коеюн, бая сөзүмдүн башында айттым. Бизде бүгүнкү жыйыныбызда эч кандай саясат жок. Бизде саясий кызыкчылык деле жок. Шайлоого баштаганда саясат кылып атпайсызбы? Шайлоого атаандаштыкка биздин эч кандай тиешебиз деле жок. Просто Жок, дегеним ошо шайлоого чейин деп атканыңыздан айтып атам да. Мына азыр Канат айтып өттү. Октябрдан возможно экинчи толкун башталат деген боюнча бизден көрө силердин 5 октябрдан баштап силердин маалыматыңар бизге караганда күчтүү Аны болуш керек. өзүңөр деле уксаңар керек. Биринчи выступление эткенде мен өзүм жеке көрүп отурдум. Кубатбек Боронов 2-чи толкун 5-октябрь күнү башталат деди да именно. Бул жерде кафе, жеке ишкерлерден эч ким келбейдиби? Бар, ишкерлер да бар. Ким бирөө барбы? Кош коюп атыптыр да силердин катарыңызда. Кафе жеке ишкерлерди мэрияга чакыргандыктан чакырып жарым кетишти да ошол жакка. Бирөөнү кошуп койсоңуз Бар, да жакшы болот. Тимурлова. мэрияга Бар, кел отурбайсың. Кайсы кафе сиздики? Салтанат. Не, иштеп атсаңыз сиз дагы, мүмкүн болсо. Сиз дагы себеби биз жалаң эле жеке эмелер деп, чыгармачылык адамдар деп берсек анан булар өздөрү эле эме кылып атыптыр дебесизби? Анан экинчи жагын айтып коеюн. Ишкерлерди анда кошойлу. Премьер-министр, өкмөт башчы өзү айтып атат да. Да. Кышка даярданайлык, кышка даярдыгыбыз жакшы болуш керек. Кыштан эсен аман чыгайлык деп атат. Менин билишимче быйыл бир аз салкын сууга эртерээк түшүп атат. Кыш оор боло тургандай сезип атат. Биз дагы кышка отун суубузду, продукты жеген ичкенибизди эгер вдруг экинчи толкун болуп бизде деле маалымат бар, что азыр интернет бар, баардыгыңар билесиңер. Эгер экинчи толкун болсо, мындан дагы оорураак өтүшү күтүлүүдө деп барган сайын мына телевидениеден, интернеттен баардыгыбыз көрүп атабыз. Ошондуктан биз дагы жок дегенде ушул шайлоо убакыт бүткөнгө чейин бул атаандаштык эмес. Ошого чейин, потому что бир 10-15 күнгө рассчитанный алдын ала болгон тойлорубуз болуп калышы мүмкүн. Ошо убакыт, ушул аралыкта гана жок дегенде бир аз болсо дагы иштеп, кышка бир коптон ун, май, картошка, сабыз, пияз, кичине камдап, отун көмүрүбүздү дайындап алайлык деген эле максатта ушундай кайрымдуулук жасалды. Буга чейин негизи чыгармачыл инсандарга мындай айып салган учурлар катталган жокпу? Ушул кезге чейин. Жок. Бир гана ошол кафе ресторандарга, Акыркы рейд болгондо биз Facebook'тан деле окудук. Facebook'та өзүңөр күнүгө социалдык тармактарды карап атасыңарбы? Эгер ушундай эмелерге баш ийбеген болсо, ресторанда кызмат кылып аткан официанттан баштап, ошол канча адам ошол жерде кызмат кылып аткан болсо, баардыгына айып пул салынат деген маалымат чыкты. Анан биз ошондон кийин ал деле бул деле жөнөкөй фейк болушу мүмкүн, же жөн эле фейк маалымат болушу мүмкүн деп ага деле көңүл бурган жокпуз. Анда деле биз мындай чечимге барган жок элек. Бирок ушул акыркы күндөр ушундай болгондон анан ушундай чогулуп, ушундай кайрылуу жасаганга. Жок, дегеним мен буга чейин андай учур болгон жок, Андай учур болгон жок, бирок жалат да. болуп кетиши ыктымал. Эми закон киргизип койгондон кийин тойго деле коркунуч менен барат экенсиң да. Мурда биз мисалы жакшы даярданып барчубуз, азыр эми келип калабы деп баягы сиздер айткандай жашырганда эмне болуп атат негизинен. Бирок коркунуч менен болуп атат да. А ошого мындай жакшы эле уруксат берип койсо болбойбу, башка бардык нерсеге уруксат берди го, бир эле ушу тойканалар калды деген талапты коюп келип атабыз да. Баягы жеген алган акчабызды дагы мындай адалдап алсак деген. Сиздер тиги 50 адамга чейинкиге уруксат бергенге ырдап барсаңыздар сиздерге эчтеке дебейт. Бияк эми айтып койсун да. Мисалы адам келип 50 адамга заказ берсе, кыргыздар мисалы убакытка эсепке бир аз немерап 50 адамга бизге мисалы келип заказ берет. Анан ошол күнү коногум көйүп кетти, жок дей албайм деп адам 100 болуп келет. А ошол күнү рейд келет, ушу штраф салып калат. Сизге штраф салдыбы Салтанат? Машина салып. А бирок 100 болуп атпыр просто. Жок, мисалы 50 адамды бизден алдырып атат. Анан кийин уже коноктор көйүп кеткен, уже же кетти албайт экенсиң конокто. Али жок көйүп кеткен. Негизи ошо мындай болуп атат да, негизи законду киргизип койгондагы баягы попал болуп калган адамдар, байкуштар кылмыш ишине мындай кылмышкер болуп калып атат. А сиздер айткандай болуп эле атат тойканаларда, эми жок болбой атат десек туура эмес болуп калат. Болуп атат. Бирок ошону мыйзам чегинде уруксат берип койсо деп суранып атабыз да. Баары бир кыргыздар азыр айткандай баары бир 50 адам менен той өткөзө албайбыз. Мисалы кайын журтту чакырып, ата журтту чакырбай койсо, анда андай болбойт да, кыргыздардачы баарын тегиз чакырыш керек. Ошон үчүн 50 адам, 100 адам дебей эле уруксат берсин деген
деген суранычтар менен келип атабыз да. Себеби бардык нерсеге уруксат берилип атат. Шайлоолорду деле көрүп атабыз. Жабык помещенияда өтпөсүн, талаада өтсүн деген жабык помещенияларда деле болуп атат жолугушууларчы. Негизи бардык нерсеге уруксат берилди. Бир гана ушу тойго келгенде негедир кармап атышат. Сиздерге 50 адамдын тоюна барганда суммасы өзгөрүлүп калып атабы же? Бизге өзгөрүү болбойт. Анан себеп сиздер 50 адамдан көп болсун деп атканыңыздар айтып аткан, жумуш болбой калып атат. Эми биз өзүбүз деле той өткөргүбүз келет да, мисалы. Ошону айтып Биз кетсең. мисалы өзүбүз той өткөрөлү деп атканбыз, үй бүлөлүк той. Бирок ушу уруксат бербеген үчүн айла жок кармалып турабыз да. Себеби биз кайын журтту чакырсак, ата журтубуз капа болот. Анан биз дагы мынтип үйдө эле өткөргүбүз келбейт. Биз баардыгын чогултуп, мындай жакшынакай той алып, элдин баарына бата алгыбыз келет да, мисалы. Анан 50 адам деп, 100 адам деп кыскартып койгону ошол жакпайт. Да биз өзүбүз баргырдаганда биз 2 адам кырдасак деле, 100 адам кырдасак деле ошол эле акчаны алабыз. Ошого эме кылып атканбыз да, бизчи. Жок, Чыгармачыл адамдар же чыкпай атабы, биз ушуга. Жок, ал нерседе эмес, биз чыгып эле атабыз, чыкпай атабыз десек дагы туура эмес болуп калат. Чыгып атабыз. Биз 50 адамга 15 адам кырдасак деле ошол эле акчабызды алып атабыз. Бир гана суранганыбыз ошол мыйзамды мындай бардыгына тегиз эле башкаларына уруксат берип атпайбы, мисалы базарга, мал базарга. Мен баягы күнү мал базарды интернеттен көрүп алып чочуп кеттим да. Ушундай болуп ызы чоолуп жүргөн жерде вирус чукпайт экен дагы тойканаларга жакшынакай болуп келген адамдар жугуп калат экен депчи. Жуунуп таранып келишет. Андай бул мүмкүн эмес да, мындай ойго келбеген эле нерсеге чектөө коюп коюп атышат дагы. Анан кийин туура эмес болуп калып атат да, ошону мындай реальный жагын карап берсе деп келип атабыз да бизчи. Чектөө койбосо адамдарга. Анан эгер эмнете турган болсо, жугат деп коркунуч бар болсо, анда бардык жакты токтотуш керек эле да, туура. Мисалы биз аралашып жүрөбүз базарда, башка жерлерде. Эми Кудай эле сактасын да биягычы. Ушуну айтайын деп келип атабыз. Азыр сиздер айткан нерсе орундалбай турган болсо, эмне кыласыздар? Баары бир мыйзамсыз болсо деле баары бир иштей берет экен кафе ресторандар, сиздер деле баары бара берет экенсиздер да? Эми иштей беребиз, ал айла жок, Давлат ака айткандай кышка даярданышыбыз керек, бала чакабыз бар, жылуу кийим алышыбыз керек, бара беребиз. Өкмөт бир Просто нерсе кылып биякта берет. дагы бизде мындай өзүбүздө бир ушу нерсени халал алып атабыз биз деп мындай жакшы настроение менен барып, уверенный болуп барып өткөзүп келсек жакшы болмок да. Биз ошондой талап менен келип бийлик атабыз да. өкүлдөрү бир нерсени эске албай атат да. Карапайым калктын жумуш орду деген нерсеничи бир тойдо болбоду дегенде 50 адам кызмат кылат. Ошол жерде официант дегени бар. Бир ресторанда 50 адам кызмат кылат. Официант, повар, идиш жугучу бар, пол жугучу бар, охранасы бар, оператору бар, фотографы бар, тамада, ырчы, бийчи. Өлбөдү дегенде бир 50 адам ошол жерден күнүмдүк нан таап атат. Тиричилик өткөрүп атат. Ошону да эске алыш керек да. Анан экономиканын экинчи тарабы дагы артка тартып атпайбы? Тойлор болуп турса, базардагы соодалары жакшы жүрөт. Сулуулук салондору иштейт, кийим саткандар. Чындыгында биз той болбосо кийим албайбыз. Аны моюнга алыш керек. Ооба да. Кече эле мен базарда бир-эки менен көрүштүм. Сухофрукту саткандар ыйлап отурушат. Бардыгыбыз кредитибиз бар. Сухофруктуну именно той болбосо эч ким албайт экен. Анча-манча любитель кичине 100 грамм, 200 грамм фисташка чыгат экен болду. Печенье, конфет саткандар уже